Анварбек Абдылазов Сузак районуна караштуу Ташбулак айылынын тургуну. 2 жыл катары менен аракеттенип, насыя ала албай келген. Быйыл шарттары туура келип, дыйканчылыкка каражат алды. Ага 27 гектар жер аянтына жаздык буудай эккен. Дыйканчылык боюнча 6% кредит алгам. 27 гектар жерге. Дыйканчылык ошо эгип, айдап эгип, азыр буудай эгип өттүк. Уже чыгып алдарыларына бердик. Жакшы. Айыл чарбасын каржылоо 10 долбоорунун алкагында Жалал Абад облусунда 800 адам айыл банкы менен кызматташат. Учурда 100гө жакын дыйкан насыя алууга катталган. Талаачылык жумуштарына толугу менен берип бүттүк. Ал эми марттын 1-инен баштап бул мал чарбасын өнүктүрүү жаатында тизме менен катталган кардарларды чакырып, азыр ошол документацияларын алып берип жаткан учурубуз. Бүгүнкү күндө бардыгы бол 55 адамга насыя бердик. Насыянын суммасы 25 миллион сомдон жогору. Бизге бөлүнгөн 54 миллион сом акча болсо, анын 25 миллиону мал чарбасына, 10 миллиону талаачылык жумуштарына бөлүнгөн. Ал эми 19 миллион сом бул кайра иштетүү жаатына бөлүнгөн акча каражатыбыз бар. Жеңилдетилген насыялар 6%, мөөнөтү 3 жылдан 5 жылга чейин. Ал эми 300 миң сомго чейинки насыялар күрөөсүз берилүүдө. Мындай шарт дыйкандарга бир топ колдоо болду. Январдын 10-унда очуртка жазылганбыз, 38-нчи болуп. 5-6 күн мурун балдар чалып, чыгырып, азыр документ бүтүп алган турабыз. Кудай кааласа бүгүн берер. 6%тен алуудабыз 3 жылга. Мал чарба боюнча. Мал кой алсакпы деп алуудабыз. Ал эми күйүүчү май жер семирткичтердин баасы кымбат болууда. Бул көйгөйдү дыйкандардын дээрлик көпчүлүгү айтышууда. Бирок эр эмгегин жер жебейт. Андыктан дыйкан насыя каражат алдым деген жоопкерчилик менен күн-түн аракеттенүүдө. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал Абад облусунан.